Караганды облусунда Костенко атындагы шахтада каза тапкандардын саны 45-ке жеткени айтылууда. Генчлердин ондогон туугандары шахтанын кирүү пунктунда бир канча күндөн бери жакындарын күтүп отурушкан. Улам сөөк чыккан сайын алардын жансыз денесин көрүп ыйлашууда. Кенди иштеткен компаниянын маалыматында өрт метан газы жарылгандан улам тутанган. Bir gün murun Садыр Жапаров Казакстан президенти Касым-Жомарт Токаев менен телефон аркылуу сүйлөшүп, бул оор учурда Кыргызстан боордош Казакстан элинин жанында экендигин белгилеген. Будем принимать меры, в том числе оказание помощи семьям пострадавших. Токаев бул окуядан кийин ArcelorMittal Темиртау компаниясына болгон менчик укугун кайра өкмөткө бермей болууда. Кырсык учурунда жер астында 250 кенчи болгон, алардын 206сы өз алдынча чыгып кеткен күлгүрүшкөн. 29 октябрь болсо жалпы улуттук аза күтүү күнү деп Казакстанда жарыяланган болчу.